Саламатсыңарбы окуучуларым? Адаттагыдай кезектеги видео сабагыбыз кыргыз адабият сабагы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 10 класстар үчүн. Окуучулар, төмөндөгү ырдын минусовкасына көңүл бургула. Тапсаңар бүгүнкү тема аталышын туура тапкан болосуңар. Ana ne dedi? Atama ne? Ata senin ne zaman gelmeyecek? Ben seni ayı sandım. Ооба, силер байкагандай бүгүнкү тема Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повести Добулбас тобунун аткаруусунда болду. Анда эмесе төмөндөгү даталарга көңүл бургула. Жазуучунун өмүр жолундагы жана чыгармачылыгындагы даталар. Чыңгыз Айтматов 1 класска 1938 жылы кирген. Жамбыл зооветеринардык техникумда 1946 жылы окуган. Ак кеме повести Новый мир журналында 1970 жылы орус тилинде жарык көрөт. Ала Тоо журналында 1978 жылы кыргызча жарыяланып, которгон Ашым Жакыпбеков. Чыңгыз Айтматов Германиянын Нюрнберг шаарында 2008 жылы 10 июнда каза болгон. Сөөгү Кыргызстанга алынып келип, борборубуздагы ата бейит көрүстөнүнө коюлган. Чыңгыз Айтматовдун эскерүүсү боюнча биринчи эмгек акысы устукан болгон. 1977 жылы Ак кеме повести боюнча жазылган көркөм фильмдин сценарийи үчүн СССРдин мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. Кыргыз Республикасынын эл баатыры болгон. Алгачкы кемеси Акчаан, Ак кеме повести, Фудзиямадагы Кадыр түн драмасы, Кассандра тамгасы. Ак кеме повестинин чыгармасынын негизинде тартылган кино тасмасы үчүн 1976 жылы Фрунзе шаарында өткөн 9-чу Бүткүл Союзу кинофестивалында баш байгеге ээ болгон. Болот Шамшиев, Айтматов, Мусаев 77 жылы СССРдин сыйлыгын ыйгарылган. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Бул улуу сөздөр. Кыргыз элинин сыймыгы Чыңгыз Айтматовго таандык. Таластын Шекер айылында залкар жазуучу Айтматов төрөлүп өскөндүгү тууралуу жалпы журтка маалым. Биз бүгүн Айтматовдун далай чыгармаларына өзөк болуп, талант көрөнгөсүн купуя багып өстүргөн Шекер айылында. Шекер айылында Чыңгыз Айтматов атындагы музей да бар. Аталган музей Айтматовдун 50 жылдыгына карата ачылган. 10 жылдан кийин музей дагы кеңейтилип толукталган. Бул музейдеги экспозициялардын негизги бөлүгү Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык жолун чагылдырган документтери, кол жазмалары, сүрөттөрү жана китептери түзөт. Андан тышкары анын үй бүлөсү, жакындары тууралуу маалыматтарды табууга болот. Музейде Чыңгыз Айтматовдун өмүрүн, чыгармачылык жолун чагылдырган документтери, сүрөттөрдөн тышкары жазуучунун айкели жайгашкан. Аны менен бирге эле маркумдун кийген кийими, бала чагында катчы болуп иштеп жүргөндөгү сумкасы орун алган. Мындан тышкары ал иште олтурган столу менен олтургуч музейдеги бактуу экспонаттардын бири. Чет элден жана жети дубандан келген туристтерди мындагы буюм тайымдар менен тарыхый документтери кызыгуусун арттырат. Айылда Чыңгыз Айтматов билим алган мектепте элетели Дүйшөндүн мектеби деп атап алышкан. Азыр анын ордели калган.
Мына ушул мектепте окуган Чыңгызды атасына кошуп айыптап, пионерге кабыл албай койгон окуяны азыр эл ага жакын жайгашкан булак менен байланыштырып айтып келишет. Душман инсан, чебер калемгер Айтматов чыккан ушул алакандай Шекер айылына жазуучуну аздеккен инсандар алыс жакын деби бүгүнкү күндө да кайрылып келип турушат. Айылдын чет жагында улуу жазуучубуз эс алып, бир нече чыгармаларын жазган жай ушул жер. Айтматов деген ысым ар бир кыргыздын жүрөгүндө сакталары бышып. Анын калеминен жаралган чыгармалары чет тилдерге да которулуп кыргызды дүйнөгө тааныткан. Демек кыргыз адабиятында Опол тоодой орду бар Чыңгыз Айтматовго тиешелүү болгон ар бир маалымат кийинки урпактарга жетиши шарт. Адыл Сарбаевдин айтымында Айтматовдор менен кошо жашап, Чыңгыз менен теңиз кошунасы жакын деле каза болгон. Ага чейин Төрөкул жана Чыңгыз Айтматовдор тууралуу көп эле нерселерди айтып жүрчү экен. Төрөкул Айтматов 1931 жылдан 33 жылдар аралыгында Ошто Арабан Буура райкомунун биринчи катчысы болуп иштеп кеткен. Ошол учурда 4-5 жаштагы Чыңгыз Айтматовдун балалыгы Оштон азыр Фрунзе деп аталган базарынын жанында өткөн. Ак кеме киностудиясындагы Бугөнөнүн мүйүзүндөгү ымыркай актриса Айтурган Темированын баласы. Ак кеме кино тасмасындагы Момун Асанкул Куттубаев, Орозкул Орозбек Кутпаналиев, Кулобек Чоробек Туманаев. Нургазы Сыдыгалиев, Керес Сабира Кымшалиева, Гүлжамал Айтурган Темирова. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын максаты Ак кеме повестинде коюлган башкы маселе ыйман, адам жана жаратылыш. Ыйман араб тилинен ишеним, коопсуздук маанилерин түшүндүрөт. Ыйман адам баласына таандык болгон эң сонун ыйык сапаттардын бири. Андыктан жомок бул чыгармада жаратылышты сактоо, адамдардын ыйман маселеси курч коюлган. Аны көрсөтүү үчүн адамдын жана табияттын булгана элек таза кезине саякат жасалган. Мисалы, мүйүздү буг эне тууралуу уламыш. Аны автор Момунга айттырат. Автордук баяндоо болбойт, бирок Момундун жомогу өзү да жок болуп талкаланат. Адамдардын ынсапсыздыгын, ыймансыздыгын, бала жүрөгү арамдык менен кыянатчылыкты кабыл албай, көктөгү чагылган сыяктуу жанып өтөт. Ал эми ыйман, адамгерчилик, Орозкулга окшогондордо бул сапатты алып жүрүшпөйт. Чыгармада адептик, ыймандык курч проблемалар көтөрүлгөн. Чыңгыз Айтматов өз чыгармаларында жакшы жана жаман жөнүндөгү адамзаттык улуттук баалуулуктарды, элдик идеяларды ачып көрсөткөн. Негизги сөздөр: жакшылык, жамандык, мүнөз, табият, салт, үй бүлө, баласыздык. Чыңгыз Айтматов Ак кеме повестинде жакшылык, жамандык түшүнүгү. Жакшылык бул оң иштердин туура аракеттери, бир сапаттардын жыйынтысы. Жамандык бул эң бир адам баласынын коомдун башына келген мүшкүл иштер, согуш, кыйроо, кырсык, өлүм, аракетчик, жаратылыштагы ар кандай кырсыктар. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында адам, турмуш, бала, сүйүү, адеп-ахлак жана башка түшүнүктөр ар биринин өзүнчө кароого болот жана ар биринде жазуучунун баалуу ойлору камтылган. Жазуучу адам баласынын жашоосундагы карама-каршы өзгөчө адамдагы чоң көйгөйгө айланган коркунуч Ак кеме повестинде берилет. Чыгармада жакшылык, жамандык карама-каршыны жазуучу мындай сыпаттаган: турмуш башкача курулган. Жакшылык, жамандык адамдын жашоосун саал эле жаркытса, жамандык кайра бүркөлтүүгө аңдып турган. Атам замандан бери келаткан шарт ушул. Жакшылык табияттын асылдыгы, кооздугу, кыргыз эли адамдарга гана эмес, табияттын бардык мүчөлөрүнө боорукер мамиле жасаган. Табиятты сактоо, Манас, Кожо Жаш, Карагул Ботол, Буудайык сыяктуу чыгармаларында берилген. Чыңгыз Айтматов Ак кеме повестинде кыргыз жеринин керемет табиятын Санташтагы кордондун кооз жаратылышты аркылуу төмөндөгүдөй сүрөттөгөн. Токой жамынган тоолор,
көздүн илеби урган кырлар, жогору ак кар, көк муз чокулар, этектеги өрт алгандай кызарган бадалдар. Жаратылыштагы мына ушундай асыл кооз нерселерди сактоо, аны адамдын мүнөзүнө пайдалануу ак кемеде өзгөчө момундун мүнөзү аркылуу ачылган. Автор адам менен табияттын, жан жаныбарлардын бири-бири менен тыгыз байланышта дүйнөнүн бир бөлүгү экенине ишенет. Адам баласы жаратылышка, жан жаныбарларга кыянаттык кылбай, аларды өз жанындай сакташ керек экендигин жан күйгүзүп жарыялайт. Жамандык экологиянын бузулуусу. Жаратылышка болгон жамандык бул адамдын жаратылышка кылган кыянаттык мамилеси. Жаратылыштагы асыл кооз нерселер талкалоо, бузуу, табиятка болгон чыккынчылык. Ак кеме повестинде жазуучу жамандыктын булагы адам деген пикирди айткысы келген. Тукумун курут кылуудан сактап калган буг эненин балдарын кырып, тоолордун маралсыз калтырган адам бир гана табиятты кырсыкка учуратпастан өзүнүн жашоо булагына дагы кыянаттык кылган болот. Автор корук токойдун, карагайлардын бүлүндүргөн ороскулдун кылык жоругуна адамдар гана эмес, таандардын дагы тынчы кетип, токой үстүндө үйүр тоур менен удургуй учуп, ызычуу салган көрүнүштү табияттын адамдарга каршы реакциясы катары берилет. Чыңгыз Айтматовдун эскерүүсү. Бул бүткүл дүйнөнүн жана ар бир адамдын иши. Бул проблеманы чечпесек, акыры кыямат болор деп эскерет. Чөптү кор тутсаң көзгө зыян деген түшүнүктү кыргыз эли жаратылышты жабыркатпа, жаратылышка ашкере кол салба, напсиңди тый, учурунда токтот, болгон байлыгыңа каниет кыл. Жаратылышка ашкере кол салсаң, ал баары бир эртели кеч өзү сени жазалайт. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды бышыктайлы. Кана эмесе балдар, төмөндөгү сүрөттөн кайсы топ ак кеме повестин ырын ырдаган? Суроолорго жооп берүү үчүн 10 секунда. Биринчи суроо. Чыңгыз Айтматов жөнүндө слайд кандай сөз менен башталды? Шекер айылындагы булак жөнүндө эмне айтылат? Ак кеме повести Новый мир журналына канчанчы жылы кайсы тилде жарык көрөт? Ак кеме повести кыргыз тилине ким которгон? 1977 жылы Ак кеме повести боюнча жазылган көркөм фильмдин сценарийи үчүн кандай сыйлык ыйгарылган? 6-чы суроо. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинде баланы кошпогондо канча короо, канча түтүн, канча эркек, канча аял сүрөттөлөт? 7-чи суроо. Ак кеме повестинин алгачкы аталышы. 8-чи суроо. Чыңгыз Айтматовго повестинин аталышын Ак кеме деп ким сунуштаган? 9-чу. Ак кеме повестиндеги баланын аты. Анда эмесе балдар үй тапшырмасына көңүл бургула. Үй тапшырмасы. Ак кеме повестиндеги өзгөчө кичинекей Нургазынын шарты жок болсо да, окууга болгон билгирлиги сага кандай таасир тийгизди? Жакшы окуп, көп ийгиликтерди жаратыласыңбы? Бул чыгарманын жана кинонун тийгизген таасири кандай? Бул боюнча окуучулар баяндама жазуу берилет. Анда эмесе, кийинки сабакка чейин жолугушууга сак саламатта калгыла.